O adamlar, biz silerdi bir erkek jana bir ayaldan, Adam ata менен Hawa eneden jaratyp, öz ara taanyşyp bilişiňer üçin uluttарга, urularga bölüp koyduk. Allah'tın nazarında silerдин eň ulugyňar, takyp alууrak bolgonuňar. Allah çynynda bilүүçü, kabardar. Hujurat surösü 13-ayat. Afrikalık musulman emir Abdurrahman İbrahim ibn Suri. Afrikadan Amerikaga kul katары alıp kelingen 10 milyon Afrikalıktın 20'dan 30'ga çeyinki je andan da köpürөөк пайызы musulmanlar bolgon. Asma Gül Hasan. American Muslims, The New Generation. Amerikalık musulmanlar, Жаңы Moon. Tutkunga alınıp Amerikanın eki kontinentine jiberilgen Afrikalıktardın köpçülügü Batış Afrikadan boluşkan. Antkeni al jerde ошол учурда да азырда ислам кеңири жайылган. Ошондуктан Amerikanın eki kontinentine жана Кариб аралына жеткирилген Afrikalık кулдардын түпкү теги musulman болгон. Amerikalık profesör Edward Curtis Encyclopedia of Muslims American History Amerikalık musulmandardın tarih ensiklopediyası attуу kitabinde Amerikaga kul katары alıp kelingenderdin arasынан bilimdүүлөрü musulmanlar bolgon dep aytkан. Munun negizgi sebebi Batış Afrikadagı Kur'an jattoo borborlorунан algan talimderi bolgon. Ошондуктан Amerikaga birinci alıp kelingen Afrikalıktardın жазуулары Batış Afrikadagı bilimdin tili bolgon arab tilinde bolgon. Alar azırkı күнгө чейин Amerikanın muzeylerinde saktalıp turat. Bul жазуулардын köpçülügü Kur'an ayattарынан turgan. Afrikalık musulmandарды Amerikaga alıp kelgen ak түстүү христиандар musulmandarga христиандыкты majbur түрдө kabul kıldırуу үчүn ар кандай azaptar менен azaptашкан. Бирок ага карабастан кээ бирлери ислам дининде бекем турушкан. Бул Afrikalık musulman эмирдин тарыхы да Америкадагы Afrikalık musulmanдар туш болгон азаптарды чагылдырат деп айтсак да болот. Эмир Абдуррахман Ибрахим ибн Сури Батыш Afrikadagы Тимбо шаарында жарык дүйнөгө келген. Атасы Ибрахим ибн Сури Батыш Afrikadagы азыркы Гвинеянын территориясында жайгашкан Фута Жаллон мусулман өлкөсүнүн башчысы болгон. Абдуррахманды атасы Малидеги ислам илиминин борбору болгон Тимбукту шаарына билим алуусу үчүн жиберет. 1788-жылы аны кул соодасы менен алек болгон англичандар бир канча эркек, аялдар менен бирге туткунга алып, кеме менен Америкага алып кетишет. Ошентип, бул Африкалык мусулман эмир Огайо штатында Томас Фостер аттуу ак түстүү христиандын там эки талаасында кулчулукта иштеп калат. Эмир Абдуррахман кулчулук жашоосунун ырайымсыздыгына ислам үммөтүнүн башка инсандарындай эле баш ийип отуруп калган жок. Ал өзүнө окшоп келгендерге Кур'ан окууну үйрөтө баштайт. Убакыт өтүп, Эмир Абдуррахман Огайо штатындагы мусулмандардын имамы болуп калат. Андан кийин анын ысмы Америка Кошмо Штатынын бардык жериндеги кулдардын арасына таркайт. Ал өзүнүн жана жердештеринин ал жактагы жан чыдагыс азаптуу жашоосу тууралуу кат жазып үйүнө жиберет. Бул каттын нускасы бир журналист аркылуу Томас Рид аттуу сенатордун колуна түшүп калат. Бул кат араб тилинде болгондугу үчүн аны Марокко консульствосуна жиберет. Марокконун элчиси катты Марокконун падышасы Мулай Абдуррахман Абуль Фадл ибн Хишам Аль-Алавиге жиберет. Падыша бул таасирдүү катты окуп, дароо Американын президенти Джон Куинси Адамска бул мусулман эмирин бошотууну талап кылган кат жазат. Американын президенти аны жубайы менен бошотууга макул болот. Бул мусулман эмирдин окуясы Американын бардык булуң бурчундагы кулдарга таркап, алардын баары эмирдей болуп, азаттыкты эңсеп гана кала беришет. Эмир Абдуррахман 9 перзенти болгон. Алар да аталарындай болуп, бала кезинен эле кулчулукта эле. Алардын баарын кожоюндарына акча төлөп бошотуп алуу үчүн Американын бүт штатын кыдырып, айткан акчанын жарымын гана араң жыйнайт. Айласы кеткен эмир Абдуррахман көптөгөн жылдар бою перзенттери менен чогуу отурууну эңсеп жүргөн тилегине жетүү үчүн жыйнаган акчасын таштап, калган каражатты таап келүү үчүн жубайын алып туулуп өскөн жери
Afrikaga kelet. Birok Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Suri süýüklүү mekenine kelgenden keyin 1829-жылы жарык dүйnө менен кош айтышат. Бул эркин африкалык эмир кайрадан экинчи жолу перзенттерин көрө албастан кете берген. Бирок анын бул таасирдүү тарыхынан кийин Америкадагы кара түстүү кулдарды азат кылуу иштери жүргүзүлө баштаган. Бул ислам баатыры эмир Абдуррахмандын портрети менен анын ысымы Абдуррахман деген араб тилинде жазганы Американын Конгрессинин китепканасында сакталып турат. Балким, бул мусулман эмир динин жана маданиятын күч менен өзгөртөм дегендерге чакырык катары жазып кеткендир. Аны азаптагандардын баары өлүп унутта калышты. Бирок эмирдин тамгалары алардын жийиркенерлик кылмыштарына күбө катары сакталып калды. 1976-жылы америкалык профессор Терри Альфорд эмир Абдуррахмандын жашоосун тарыхый документтер менен жана аны менен бирге болгон күбөлөрү менен кулдардын арасындагы ханзада аттуу китеп жазган. Ал эми 2007-жылы Андреа Калин аттуу режиссер ушул эле аталышта документалдык тасма тарткан. Америкадагы кулчулук маселеси президент Авраам Линкольн тарабынан жокко чыгарылса деле, расизм Америка Кошмо Штатында кеңири кулаш жайган бойдон кала берген. Жада калса, айрым шаарларында коомдук транспорттордо актар отурчу атайын орундуктар болгон. Бул абал африкалык кара түстүү америкалыктарды өздөрүнүн укугун коргоо үчүн коомдук көтөрүлүш чыгарганга түрткү болгон. Американын Небраска штатынан кайсы мусулман баатыры чыккан? Анын таң калыштуу ысымынын тарыхы кандай болгон? Кезектеги каарман Малкольм Икс. Сүйүктүүм Бетти, бул катта жазгандарыма сен ишенбешиң мүмкүн. Мен азыр Меккеде ак түстүү адамдын жанында туруп, кара түстүү кишинин артында намаз окудум. Көк көздүү адам тамак жеген табактан тамак жеп, жарык жүздүү бир араб шейхи ичкен идиштен суу ичтим. Мен бул касиеттүү шаарда туруп Америкадагы расизм көйгөйү ислам динин үйрөнмөйүнчө чечилбей тургандыгын түшүндүм. Малик Аш-Шаббаз ажы. Малкольм Икс. Биз азыр Америкадагы Африка тектүү жарандардын укугун коргогон кыймылды жетектеген америкалык улуу бир мусулман тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы жана бүт ааламдагы эркиндиктин символуна айланган. Малкольм Икс АКШнын Небраска штатындагы Омахи шаарында 1925-жылы 19-майда христиан үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Малкольм 6 жашка толгондо атасын ошол эле шаардын чиркөөлөрүнүн биринде кызмат кылып жүргөн жеринен расалык басмырлоонун айынан белгисиз адамдар өлтүрүп кетишет. Ал мектепке бара баштагандан эле кара түстүү болгондуктан расалык басмырлоого туш болгон. Сабакка болгон аракетине карабастан мектептен айдалып, шаардын көчөлөрүндө сел-саяк кезүүгө мажбур болот. Андан кийин ал жан багуу үчүн кафелерде официант, кампаларда жүк ташуучу жана бий аянтчасында бут кийим тазалоочу болуп иштеп отуруп, таанымал бийчилердин бирине айланат. Мындай башаламан жашоо аны баңгизат колдонууга, жада калса аны менен соода кылууга алып барат. Башаламан жашоо анын достору менен полицияга түшүп калуусуна себеп болот. Ошентип аны 10 жылга, ал эми анын ак түстүү досторун 5 жылга кесет. Бирок Аллах Таала ага бул оор сыноо менен жакшылык тартуулап, абакта ислам дини менен таанышат. Анын абактагы кадыр-баркы жакшы тарапка өсүп баратканын байкап тынчсызданган бийликтегилер аны эркиндикке чыгарышат. Абактан чыккан соң Малкольм Литл деген ысымын Малкольм Икс деп өзгөртөт. Латын Америкасында Икс белгисиз улуулукту билдиргендиги үчүн ушундай чечимге барат. Анткени ал көтөрүп жүргөн Литл деген фамилия анын өзүнүн эмес, чоң аталары кулчулукта жүргөн ак түстүү кожоюндарынын ысымы болгон. Африкалык кара түстүү кулдарды ак түстүү кожоюндары өздөрүнүн бир буюмдары катары көрүшүп, өздөрүнүн ысымдарын коюп коюшчу.
Malcolm X абактан чыккан соң Ислам улуту аттуу бир уюмдун атынан расмий түрдө чыгып сүйлөп жүрөт. Бул уюм ислам ишенимин толугу менен өзгөртүп койгондуктан андагы түшүнүктөрдүн баары исламга каршы келген. Анын негизги принциби кара түстүүлөргө карата расалык басмырлоо болчу. Бул уюмду өзүн пайгамбармын деп эсептеген адашкан, бузук ишенимдүү Элайжа Мухаммад жетектеп турган. Ак түстүүлөрдү кара түстүүлөргө каршы расалык басмырлоого үндөгөн бузук ишенимдүү уюм мына ушул адашкан адамдын колунан токулган. Малькольм 1964-жылы ажылыкка барып, 12 күн турганда анын түшүнүгү толугу менен өзгөрүп, Элайжа Мухаммад терең адашкан адам экенин түшүнөт. Анткени ал ажылыкта ар кандай түстөгү адамдар бир деңгээлде бирдей жашап ибадат кылып жатышканын көргөн. Андан кийин Саудия жана Египеттик аалымдар менен жолугуп, ислам ибадаттары тууралуу мурда таптакыр билбеген нерселерди үйрөнөт. Малькольм X ажылыкта көргөндөрүн төмөндөгүчө баяндаган. Мен өмүрүмдө ар кандай түстөгү жана улуттагы адамдардын бири-бирине бир туугандай мамиле кылгандарын көргөн эмесмин. Америка ислам динин түшүнүүгө муктаж болуп турат, анткени ал жердеги расалык басмырлоо проблемасын чече турган бир гана ислам дини экен. Малькольм X АКШга кайтып келгенден кийин Ислам улуту уюмунун иштери таптакыр туура эмес, бузук ишенимге курулган экенин жарыя кылат. Мындан бир аз убакыт өткөндөн кийин 1965-жылы 21-февралда америкалык бир жамааттын алдында сүйлөп жатканда Малькольм Xга карата автоматтан ок чыгарылат. Жыйынтыгында ал балдарынын көз алдында көкүрөгүн 16 жерине ок тийип жерге жыгылат. Алган жараатынын себебинен эркин мусулман лидери ошол күнү жарык дүйнө менен кош айтышат. Тергөө иштери иликтенгенден кийин аны өлтүргөндөр Ислам улуту уюмунун адамдары экени белгилүү болгон. Алар бул ишти бузук ишенимдерине жана расалык басмырлоолоруна каршы чыккан мусулман лидеринин оозун жабуу үчүн жасашкан. Малькольм Xтин өлүмүнөн бир ай өткөн соң АКШ президенти Джонсон Африка тектүү америкалыктарга шайлоого катышуу укугун берген мыйзамды кабыл алып, ошондой эле АКШдагы кара терилүүлөрдү атап келишкен негр деген сөзгө да расмий түрдө тыюу салган. Акыйкатта АКШдагы кулдарды эркиндикке чыгаруу кыймылынын тарыхы эзелтен эле ислам жана мусулмандарга байланыштуу болгон. 1863-жылы Америкадагы кулчулукту жоюу буйругун чыгарган АКШ президенти Авраам Линкольн Африка тектүү андалустук мусулман экенине күчтүү далилдер бар. Ал далилдер анын чыгыш өңдүүлүгү, сакалдуулугу же ысымы Ибрахим деген пайгамбардын ысымындай болгондугу үчүн эмес, ошондой эле анын экстремисттер тарабынан өлтүрүлгөндүгүндө да эмес. Бул далил анын түпкү теги мусулман экендигине байланыштуу. Америкалык изилдөөчү Брент Кеннеди жана Линкольндун апасы Нэнси Хэнкстин ою боюнча ал меланжендер улутунан болгон. Америкалыктар Андалустан көчүп келген түбү мусулман болгондорду ушундай деп атап коюшкан. Ошондуктан Америкадагы колонизаторлор аларды түрктөр деп да атап коюшчу. Христиандар азыркы күнгө чейин АКШдагы мусулмандарды ушундай деп аташат. Ошондой эле Андалустан жана Түндүк Африкадан барган мусулмандарды маврлар же португалдыктар деп аташат. Брент Кеннединин The Meningеons Меланжендер аттуу китебинде Америкага көчүп келген андалустук мусулмандар ал жактагы инквизициядан качып келишкен деп жазган. Ошондой эле ал Линкольндун түпкүрүндөгү исламы аны Батыш Африкадан келген мусулман тектүү караларды азаттыкка чыгарууга түрткөн деп жазат. Марокколук тарыхчы доктор Али ибн аль-Мунтасир аль-Каттани да өзүнүн тарыхый изилдөөлөрүнүн негизинде
Андалустан АКШга көчүп баргандар диндерин сактап калуу үчүн инквизициядан качып кетишкен деп белгилеген. Линкольндун исламы тууралуу анын эң жакын досу, жан сакчысы Уорд Хилл The Life of Lincoln, Линкольндун жашоосу аттуу китебинде мындай деп жазган. Линкольн бир да жолу Христос бул Кудайдын баласы жана адамзатты куткаруучу деп айтканда жазган да эмес. Ошондой эле ал ар дайым Линкольндун жанында жүргөндөр аны Кудайга ишенген, бирок Иса пайгамбарды Кудай деп айткан эмес, чиркөөлөргө зыяратка да барган эмес жана эч бир чиркөөнүн расмий мүчөсү болгон эмес деп айтышкан. Анын жанындагылар анын Библияны өзгөртүлүп калганын айтканын жана Иса пайгамбардын Кудай экендигине эч кандай ынанбай тургандыгын айтышкан. Ошондуктан тарыхый документтерден жана интернет сайттарынан АКШ президенттеринин тутунган диндери деп изилдеп көргөнүмдө баарынын тутунган диндери айтылып, бир гана Авраам Линкольндун дини деген жерде non-specified такталган эмес деп турганын байкадым. Мына ушул себептен аны көпчүлүгү иудей же масон деп ойлошот. Бирок ошол эле учурда анын кээ бир сөздөрүндө Куран аяттары айтылганы тарыхтын негизинде тастыкталган. Бул да автордун жеке пикирлеринен экенин айтып коюубуз абзел. Бирок ал кандай болсо да баарын илимий изилдөөлөрүнөн кийин жазганын баса белгилеп келет. Котормочу: эмне үчүн Андалустагы мусулмандар Америкага катышкан? Эмне үчүн алардын көпчүлүгү Андалуста жүргөндө исламдарын жашырып жүрүшкөн? Жүрөк титиреткен инквизиция тарыхы кандай болгон? Кордова кулагандан ондогон жылдар өткөн соң кайсы мусулман чыгааны Андалуста чоң көтөрүлүш өткөрүп, анын бир канча жерин бошоткон? Кезектеги